ошол мезгилде эле ошол кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүү иш аракеттерин жасаган экен Ажы би. Ошол түштүк кыргыз урууларын гана бириктирбестен ошол анжандык бектерди өз тарабына ыктап, анан сырткары ошол түштүк кыргыздардан сырткары түндүк кыргыз урууларына дагы элчилер жиберип атайын алар менен бирге чогулалы бир бийлик, бирдиктүү бийлик түзүп, ошол сырткы душмандарга каршы күрөшөлү деп ушундай аракеттер жасаган экен. Бирок ошол мезгилдин саясий кырдаалга жараша анын бул иштери да толугу менен ишке ашпай калган. Ирдана бек менен Адыгене уруу биримдигинин Ажы бийи Фергана өрөөнүндөгү эки чоң бири-бирине атаандаш болгон эки чоң фигура деп айтылат да. Анан бул эки чоң фигура ошо бири-бири менен ошол өрөөндөгү бийлик үчүн күрөшүп турган экен дагы. Алар сырткы бир күчтү, үчүнчү тарап күчтү өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонууга аракет жасаган.